Сіздер менен студияда мен Мурат Жолокеев, әлеме эфирде Сарысеп программасы. Бүгінгі біздің тема көпчүлүктү кызыктырып, жана ошондой эле кайбир учурларда аргандай полемиканы жаратып кеткен. Андан тышкары жалпы жаштар жана жалпы муундун арасында өзгөчө акыркы мезгилде трендке айланган астрология тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн быйылкы жана келе жаткан 2026 жылда Кыргызстанда жана жалпы биздин жарандарга жылдыз белгилери боюнча кандай ийгиликтер же болбосо кандай окуялар күтүшү боюнча кенен маалымат алуу үчүн Атайын студиясына биз Кыргызстандагы белгилүү биздин астролог агайларыбыздын бирин чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сизди тааныштырып өтөйүн. Жанар Кадыралиев агайыбыз студиясына кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көргөнүмө өтө кубанычтамын. Мен дагы, рахмат. Себеби сиз менен бир нече жылдан бери мен таанышмын. Убагында ушул жерден айта кетсем болот, баса белгилеп, сиз дагы менин туулган жылдарымды карап убагында жакшы бир астрологияны карап, бир мага божомолдорду айтканыңыздардын 100% аткарылды да. Ошондуктан мен чын дил менен айта алам, мен сизге ишенем. Рахмат. Ошол себептен сизди чыдамсыздык менен күтүп студияга чакырдым да. Жалпы теле көрүүчүлөргө маалымат берип койсок. Сиз кесибиңиз боюнча физиксиз. Физика тармагында өмүр бою иштеп, алектенип келгенсиз дагы. Акыркы жылдары бирок астрологияга 100% ишиңизди буруп, азыркы мезгилде ушул багытта эле эмгектенип келесиз десем болот да. Анын себептери эмнеде? Талап көп болуп атабы? Анын себептери неме бар, жыргаганыман жылкычы болупмунбу дегендей, Муратбек мырза. Ойлогон эмесмин, өзүм спесим айтып атпайбы, физик, математик болгондон бул не только физик, математик. Мен ойлогом, ошо окууну бүттүк, болду. Айылга баргандар, айылдарда мектеп окуучуларына сабак беребиз. Институт, университеттерде калгандар, ошо мугалим болуу, студенттерге сабак берип, ошо менен бүттү биздин милдетте. Мен өзүм за свои рамки чыгып кеттим дегендей, производстволорго чейин кирип кеттим да. Мына бизде учебно-материальный базалар кандай? Энергетика факультетин бүткөндөр, электроника, микроэлектроника, мына компьютеризацияны бүткөн программисттер, айтишниктер. Ошолордон бардык тармактан келип, аябай жогорку деңгээлге чыгып кеттим. Бул мактаныш эмес, мен ойлогон дагы эмесмин. Келип сиз айткан сурооңузга ошо жооп келе жатат да өзүнөн өзү. Анан астрология бул кызыктуу бир турмуштун тармактарынын бири да. Бул астрономия да бул математиктер, химиктердин сабагы эмес. Биз физиктердин родной сабагы. Биздин родной сабагы. Анан ошо астрономияны күнү түнү изилдеп окуп жүрдүк ошо 4-5 курстарда физика математика факультетинде. Анан ошого келип өздөштүрүп отуруп, электроника, электроэнергетика тармагында мактаныш эмес. СНГ азыркы, мурдагы СССР, 15 Союз Республика боюнча. Москвада менмин деген электронщик, электроэнергетиктер бар, микросхема, транзисторы, тиристоры, там, денисторы, сим, ошолорду оңдоо боюнча диагнозун алат. Тоже менин уровенимде жок специалист СНГ боюнча. Москвичтер таң калтырып келген орустарды. Баа беришчү, бизди Кыргызстандын баркын көтөрүп келдик десек болот. Ошондо кесибиңиз кимсиз? Мен специалист физик, математик айтып атпайбызбы? Электронщик, электроэнергетиктерди тоже басып келдик да, только окутуп, үйрөтүп, производстводачы билим ошончолук кеткен электроэнергия. Анан мен өзү практик экенмин, Муратбек мырза, өзүм байкап көрсөм. Ошо физиканын баягы электричество бөлүмү 3 бөлүктөн турат. Электростатика биринчи бөлүм, зарядтар жөнүндө сөз болот. Электродинамика экинчи бөлүм, үчүнчү бөлүм электромагнетизм да. Производствода, мисалы, поезда дальнего сообщения, Владивосток, бул жагы пассажирский вагондор, Лондон, Парижге чейин барып бузулат. Кайсы жерде бузулса депот отцепляет, калтырат, электро барып жасап келет. Ошонун бардыгы азыр электромагнетизм 3-чү бөлүгү, электричество бөлүмүнүн 3-чү бөлүгү раздел. Электромагнетизмде да, анан кыйкырат баягы Капустин деген бар эле, Жора, москвичи тут мучаются уже 3 дня. Подойди-ка, пожалуйста, сделай. 3 күн жасап алган мен келем, 15-20 минутта жасап алып туруп.
сыртқа шығып келеді, чырк күйгізіп алып чегіп келеді, бар күліп орыстар шалқасынан кетіп күліп сүйініп ішетіледі, ананы Жора, у вас, наверное, хорошо готовят специалистов, да, дегенде, а вы почему это так говорите десем, вот, например, ты дейді жақсы, а мен жоқ, мен еле қиымын, башқа жақ даярдабайды деп білемін. О, да, у нас хорошо готовят специалистов. Инженерлік специальностей, особенно деп, Қырғызстанымыздың барқын көтеріп қойшымын да. Демек, сіз астрологияға илим-билим арқылы келген екенсіз да? Ошол арқылы да. Қанша жыл болды азыр? Азыр 34 жыл. Астрология менен алектеніңізге? Студентский годы дегенде, студент уақыттарды эле баштагам, ошо астрономия менен параллель алып кеткен. Ал Союз учуруда ал мезгилде астрологияга кызыккан адамдардын саны аз болсо керек да, андан тышкары эле баягы мамлекеттик органдар тарабынан көбүрөөк кысымга алынчу туурабы бул нерсе? Бирок КГБ уруксат берген Шестопалов дегенге. Сергей Шестопалов 82 адамдарга эле. 82-жылы бир гана ошого. Номер 1 астролог болгон по СССР. Азыр Эсенгончу номер 1 деп эсептелет, ал киши 80ден ашып калды. Тирүү азыр Питерде Сергей Шестопалов эң киши. Ошо Брежневдин аппаратында андан кийинки аппараттарда иштегендер уруксат берип, өздөрү конституцияга жогорку саясатта иштегендер барып турчу экен. Вот благодаря им ошо саясатчылар КГБ деле уруксат берген экен да, Москванын өзүндө болгон мунун школасы астрологический. Демек, Союз учурунда өзүңүз айтып аткандай эле Брежневдин учурунда, Андроповдун учурунда КГБ уруксат берип атса, демек алар астрологияны, астрологдарды илим жана чындыгында эле кесипкай адистер катары кабыл алынса керек да. Бул жерден дагы бир суроо да, негизи жалпылап айтканда астрологдор булар сиз билим менен келиптирсиз да. Кай бир учурларда чымыны бар адамдар дагы өзүндү астролог деп эсептешет да. Алар экстрасенстер мисалы да, дейм да. Ошол сыяктуу адамдар да астрология менен алектенип кызыгышат экен да. Бул канчалык деңгээлде аларга ишенсе болот ошол адамдарга? Билими жок, бирок чымыны бар. Бирок чымыны бар деген сөздүн өзү уят ошо кишилер үчүнчү. Мурат, сиз өтө логикаңыз күчтүү иштейт, мен билем, байкап жүрөм. Берген суроолоруңузду мага мындай көп суроо беришет да, кардарлар. Анан ушу киши менен Муратбек Жолукеев агай менен алган, бул киши күчтүү экен. Даже комментарий байкадыңыз, сиз менен берген комментарий жазыптыр. Бул кишинин сүйлөп бүткөнчө эле уже ойлонто коюп ойло, сөзүн бөлүп кайра суроо берип атат деп айтат. А мен ал жерде кошо жаздым, ошолорго комментарий бердим. Айланайм, бул мен үчүн жакшы дедим кайтып. Жакшы эмес, бул кишинин билими күчтүүбү, Муратбек Жолукеев. Сөз бүтө электе экинчи суроо уже даяр бул жак. Сразу биринин аркасынан мага жак канча мисалы айымдар, кыздар, жаш кыздар, орто жаштагы журналисттер бар да, айымдар. Ошолор берет, ага караганда эркектердин бергени дагы жакшы. Эркек журналисттердин алып барганчы ушундай передача. Анан ошо эркектердин ичинен дагы сиздин алып барганыңыз берген суроолоруңуз мага ойлонуп бүткөнчө эле сразу суроолорду жаадырасыз, жагат мага бир чет. Бул жерде мен сизге түшүндүрүп коеюн, себеби мен сизге баягы кээ бир учурларда бөлүп суроо сөзүңүздү бөлүп суроолорду берип атканымдын себеби унутуп калайын дегенден эмес, менин программамды, менин контентиме ылайыктуу кылып сизге тиги алып кетсемби деген эле ойлордо да мен сизди кагайын деп, урматтуу телекөрүүчүлөр, бөлүп салайын деген ой эмес. Ушул себептен мынакей суроомо жооп берип койсоңуз да, чымыны бар жанагы экстрасенс. Эми чымыны бар дегенден айтып атпайм, ошол чымыны бар деп неткендер өзү негизи көз ачыктар. Ошо көз ачыктар, эми алар байкуштар да. Мындай кылып эптеп акча таап жеш керек, башка кылыш керек. Анан мындай карап туруп эле ыктытып турган деп бир какой-то странный звуктарды издавать этип туруп, анан сен үч балаң бар экен, деп туруп, көзүн карап, унчукпай туруп, андай эмеспи? Бизде андай эмес да. Биз баягы физик болгон үчүн бизде совесть өтө катуу иштейт да. Мисалы мага келген неме монда болду беле, тигиндей болду, суроолорду берип, ошолор точно чыкса гана анын алдыга чыкпайбыз, сразу токтотом. Вот услуга салган акчасын обратно сразу кайтарабыз, бир тыйынына койбой. Ушундай совесть болуш керек. Бизде физиктерде только эксперимент, лабораториялык эксперимент ошол айткан ишибиз туура чыкпаса, анда кереги жок.
уят биз үчүн. Ошон үчүн мен айтам, азыр неме кылабыз, прошлыйыңызга экскурсия жасайбыз, 30-40 сурой бербейм, 4-5 ашып барса 5-6 сурой берем. Точно чыгыш керек. Ал кече 2 күн, 3-4 күн үйүңүзгө конок келди беле жок, мындай майда чүйдө эмес, өтө серьезный. Мүмкүн сиз бир жерден операция болдуңуз. Алар мени көрбөйт да, телефонду көрбөйм. 3-4 ай мурда могул айларда операция болдуңуз беле? Болгом. Баштан болдуңуз беле? Баштан чажгало, да. Или ички аппараттан, жүрөктөн, или боордон, ошолордон бери точно айтам, может буттан көрбөй туруп совершенно айтабыз да, же болбосо кайсы бир адамдар юридический маселе болуп камалып калган учурлар болду. Камалып чыкты. Же болбосо бирөөгө заказ берип атат. Бул адам айтабыз мисалы, бир кыз берип калды, айта берели, ал кыз эми угат же укпайт бул передача. Мисалы, жигитиме деп болду. Эми жигитине тура эле суроо бергенчи, жигитимкин карап берет. Мен карап туруп айттым. Эми сразу сиз айткандай не задумываясь, ойлонбой сразу ответ кетип атат да. Арындашым, бул кыздыкы 9-12 сектор катуу жабыркаган, 9 сектор какие-то проверяющие юридический орган, 12 тюрьма. Эчат болбосо жакын ашып барса 2 ай. 2 айга жетпей камакка түшүп калат. Статья тоже тяжелый, большой срок грозит, чоң срок. Десем, байке точно 2 айда эмес, уже 2 ай мурун отуруп калган деді. А мен айтып атам, до точного градуса 6 айга чейин, и точный градустан кийин 6 айга чейин күчтүү болот. Так что мен азыр 2 айга чейин деп өзүм страховка болуп айткан туура болду. 2 айга чейин максимум ага чейин түшөт этият болбосо. Десем, тура ишенип атам дейт. Бул 6 айга чейин, 6 айдан күчтүү болот деп атпайбыз. Бул уже 6 ай мурда деле отурса болмок экен да дейт. Бирок 6 ай мурда эмес, тура дейт. Но ближе точный градусуңузга 2 ай калганда ошо 2 ай мурун отуруп калды уже дейт. Сиз айткан тура дейт. Суроуда большой срок грозит деп айтып атасыз. Суроо статьясы оор деди. Следовательдердин айтышы боюнча 10 жыл срок грозит деп айтып атат. Эми ошону көрбөй туруп айтып аткандан бүттү да. Мурзабек мырза, көрбөй туруп совершенно кийим гана ишенбеген адам келсе сразу өчүрөбүз да, ишенбеген адамдардычы. Демек, баягы көз ачыктар көбүнчө психолог болсо, сиздер болсо накта көрбөй туруп тастыкталган эсептөө менен тастыкталган илим аркылуу аныктайт экенсиз да. Өзүңүз айтып өттүңүз жогоруда, сизге кайрылып суроолор менен. Кайрылардын астында сизге эмне автобиографиясын беришеби, резюмесин беришеби, кантип адам сизге кайрылса болот? Кантип аныктайсыз? Үч эле нерсе бизге берилет. Ну, это космические данные деп эсептелет. Мисалы, атын совершенно башка айтып койсо болот. Бизге дата рождения, время рождения и место рождения. Төрөлгөн жылы, убактысы каерде төрөлгөн? Төрөлгөн. Дата рождения туулган күнү да эми. Время рождения дегенде бул туулган сааты. Бул уже жердин вращениясына байланыштуу. Тоже астрономический данный, да? Вот. Bir саатта зодиакты толук айланып чыгып атпайбыз, 360 градус. Ошон үчүн время рождения обязательно, дата рождения, время рождения и место рождения. Болду, ошо мен айтып берем, мисалы, минимум 80-90%. Эмне өткөн буга чейин турмушуңарда? Акыркы 3-4 жылдан бери эмне болду? Может быть, 10 жылдан бери аябай жакшы маанайда ишиңер келет атат. Терс маанайда бир негативный события келет атат. Ошону айтып беребиз. Точно чыкса гана алдыга чыгабыз. Чыкпаса токтотобуз ошол жерден, базарды токтотобуз деп айтам да. Эмне үчүн чыкпай калышы да мүмкүнбү? Ал эмне себептен? Жок, ал чыкпай калган учур, эгер дата рождения туура эмес болсо чыкпайт. Бул дата рождения туура эмес болсо чыкпайт. Убактысы да туура эмес айтылып калса. Убакыт туура эмес айтылып калса, анда чыкпайт. Андан дата рождения болдан время рождениясын кээ бир айта албайт да, ушу где-то чоң интервал менен берет да. Мисалы, мен сизге кайрылганда эле мен өзүм айта албай койгон, билесизби? Апамдан сурап, түштөн кийин кечке жок, так билбейбиз деп илгерки адамдар. Ооба, мисалы бизге мисалы плюс-минус жарым саат, 1 саат катачылык болсо, сразу эле баягындай событиялар, баягы кыздын жигитиники чыккандай чыга баштайт. Эгер бир 3-4 саат катачылык кетип калса, мисалы эртең менен 11-де төрөлдү деди. Ал адам может быть ошо 3 саат алдыда болсо 8-де төрөлүп калса эртең менен ошол саатка чыкпайт уже. Мондай болду беле? Жок. Тигиндей болду беле? Жок. Только жок деп жооп берип тура берет да уже.
2 saat 1,5-2 койсоң деле 11-де төрөлгөн болсо, эгер алыстап кеткен болсо сааттын кечиги уже. Ал 11 болсо 11,5 же 10,5-га койсок уже чыга баштайт да сразу айтылган нерселер. Ошол менен гана алдыга кетишке. Ал чыкпаса эмне кереги бар? Жөндөн эле мында сразу кайтарабыз да болбойт бүттү. Мисалы өткөндө эле бирөө неме алды. Өзүнүн ошо жакындары жөнүндө сурай берип. Туылган немесин билбейт экен. Атасы жөнүндө берди суроо. Башка болду. Андан бирөөсү ошо апасыныкын берди. Апасыныкы боюнча ошонукун айтсак карыган эле кемпир окшойт, бир 65-тен өтүп калган. 65-тен өтүп 70 немеси белгисиз экен да, өзүңүз билесиз. 50-жылга чейин Божомолдо буудай орогу убакта, ала шалбырт убакта төрөлтүн деп коюшкан. Туылган күнү эмес, айын да билбейт, жылы да белгисиз. Мен айттым, отказ бердим, жок, кереги жок, болбойт. Ошондой кылыш керек да. Анан Божомолдо 3 балаң бар экен, же андай эмеспи деп отурган биз үчүн уят да. Туура. Ушул жерден дагы өтө маанилүү суроо да. Адам, сиздин сөзүңүздөн мен түшүнүп атам, адам төрөлүп атканда эле, төрөлгөндөн кийин эле анын тагдыры, өмүр баяны жазылат экен да. Аны өзгөртүүгө болобу деген суроо да. Аны жеңил жактарын, какой-то жеңил жактарын өзгөртсө болот. Мисалы, почему бы ажырашуу дегенди токтотуп калса болбойт, да? Адамдар шунчалык усилия прилагать этсе, аялы же күйөөсү ажырашуу күтүп турат деп ошону колго кармашса жаштар, ой, балдары кыйналып калбасын, ал бул ажырашпайлы, эгер баласы ата эне болсо, ошолор токтотуп калса болот да. Эгер сиздин передачага келгенде айтпадым эле дагы бир жолу. Эгер мен маңдайыма жазса, сен Жанар Кадыралиев инвалид болосуң деп эгер көрсөтүлсө, указание күчтүү болсо, 3 айрыкча чоң указание боюнча, мисалы, транзиттик метод анча эле роль ойнобойт. Молодой астрологдор бирок транзиттен баштайт. Транзиттик метод ыкма, прогрессиялык ыкма, прогрессиялык метод, дирекциялык метод. Натальный карта. Ошол нерседе болсо, указания очень сильные, өтө күчтүү болсо, сөзсүз болот да. Мисалы бир 6-7 жылга чейин, бир 6 жылга чейин, сол мен 6 жыл ооруп, коляскада отурам, инвалидка, 6 айдан басып кетем да. Андай оорулуулар деле бар да. Ооба. Эгер совсем отургуза турган болсо, өмүр бою инвалид коляскада отурам да. Мисалы, мага канча адамдар түздүрөт, ошол ден соолук жактан өтө жабыркагандарды, мисалы, өтө серьезный нерсе да. Көзү таптакыр сокур болуп көрбөй калган балдар, кыздар чалат да. Кантип билесиң аны? Сокур эмес, сокурлукка барып калды. Же баягы кожа боюнча, баягы немеден сырткары эмне деп коет го, денеси ала болуп кетет го. Ошого окшогондор бул серьезный заболевание экен да, бул неизлечимый экен. Али дерматологдор таппаптыр аны, лечение. Ал да серьезный нерселерге кирет. Витилиго деп коет. Кимдир бирөөнүкү витилиго жеңил, кимдир бирөөлөр бүт бети башын чоң ак, чоң кара болуп жатып калат. Мен тууганым эле бар ошондой. Да, неизлечимый. Ошолор неизлечимый болезнь. У кого-то, мисалы, өткөндө эле бир кызыкында эме кылдык. Тоже опаснык боюнча айтып атат да. Карап атабыз опасныгын. Анан мен айтып атам. Вот апаңар үчүн раковые заболеваниялар, вот какие-то трудно диагностируемые болезни. Ошолор сөзсүз бар, абайлаш керек. Раковые заболевания, айык кыз, трудно излечимый раковые заболеваниялар кирет. Көбүнчө десем айтат. Да, дейт. Рак крови болгон дейт. Анан повреждение бут жактан алган дейт, апасын. Биринчи кызыл ашыктан кести дейт. Ал өтүп кетиптир. Кийин бутта тизеден кести дейт. Ал дагы болбой кийин денеге өсүп кетти дейт. Ошо денеге жакын буттун түбүнөн кесмек болуп кесишти дейт. Сен денеге ичкери кетип кетти. Апабыз өлүп калды дейт. Мынау көрүнүп, ошонун баары көрүнүп турат. Ушундай мезгилдердечи сиздерге кайрылат адамдар, баягы мен айтканда менин мүнөзүм. Мен ошондой учурлар туш келсе адамга айта албайм да бетине жаман нерселердичи. Сиздерге кайрылып көрүп атасыз, ушундай тагдыр күтүп атат ошол адамды. Ачыгын айтасыздарбы же жаап жашырып коесуздарбы? Биз жашырабыз. Бизде дагы эми
Эми астрологтордун деле айырмасы көп да. Мындай биринен бири айырмаланат да. Сиз мисалы. Мисалы карып калган адамдар болсо, ал уже жашы 60, 65, 70ке жакындап калса, атасы, апасы же болсо бир тууганы ал уже дальше жизнь жашоо жок, өтө оор болсо, оор деп эле айтабыз. Кээ бири айыгып кетеби, башка болобу. Кээ бири уже айыкканга невозможно. Ата-энеси бир тууганы, ата-энеси может быть болушу мүмкүн 50 жашка чыгып чыга элек. Жашта эми 50ге чейин чыга элек ата-энеси. Эми 20 жаштагы жаштар 50, 49, 50ге чыккан ата-энесине берет да. Анан баягы өтө чоң чыгым чыгар, мисалы Казакстанга бар экен 600 миңге, же болсо 900 миң Россияда ал пара айлыгы жок баран, ал уже трудноизлечимый, ал көрүнүп тургандай мен айтам. Лучше акчаңарды чачып минткенден көрө жакшы сыйлап, мындай отура бергиле, кыйын, татаал, анан көңүлүн көтөрүп коесуң. Ушуга чейин жакшы болсо жакшы болуп кетти деп сурак кошуп коесуң да бир 6 ай, 1 жыл. Болбосо андан өтүп болсо так секирип жашай берет десең, сүйүнүп калат да, атам апам али жашайт экен деп. Ошентип коесуң, анан ачыгын айта турган учур болот, ачыгын айтпай турган, мисалы немелер болуп калат, мисалы. Жашоо көздөн учуп калган адамдар болот уже. Ага бир что-то не то жаман нерсе айтсаң, ал суицидке барышы мүмкүн. Жашоодон жаңы депрессияга кирип кеткен адамдар. Жашоодон жаңы эле ажырашып, суицидке бара турган, башка боло туруп байкап каласың. Аларды айланайын, акчаңды деле бербей эле кой, башка кереги жок. Эми баягы адамгерчилик да, душа, Кудайдан корккон адамбыз. Айланып кетейин, карындашым айланып кетейин, иним сен келесең, укмушке мына, эртең сен бир туугандарың, башкалар сенден жардам сурап, моундай болот десең, анын көңүлдөрү көтөрүлүп, өңүнө күлкү жүгүрүп, ошентип калат. Ошондой мотивация да берет экенсиздер. Берип коебуз да, ошентип койсоң, баягы психологдор деп болот. Психологдор поддержка беришинче адамдар суицидке барып өзүн өлтүрбөш үчүн алаксытыш керек. Алаксытып минтип койсоң, өңүнө күлкү жүгүрүп, жүзүнө күлкү жүгүрүп, сүйүнүп калышат да. Ошолордойлорду да бир выходтан чыгарып кетебиз да. Ошондой нерсеге барбаш керек. Барбасын деп туруп ошолорду жасайбыз да. Ошондой учурларда адамдар кездешкендер барбы? Сиздерге депрессияга туш келип анан ойлонбой турат. Жашоосоң болгон. Бул көп жыл болду. Бул жылын деле айтпай эле коеюн, билип калды, байке мындай экен дебесин. Жыл көп болду, бир 6-7 жыл болуп калды. Бир кыз чалды. Биринчи эжелери чалыптыр, кечиресиз. Эжелери чалды, синдебиз бар эле. Ошол мындай прогнозун карап, башка хорошо, келсин. Анан адрести айтып коюм, келе атат. Анан ал келе атканын каяктан билдим. Короче, ошо бере бергиле, келе берсин дегенден эле бир номер менен чалды, чужой номер менен бирөө чалды. Байке мен кетип атам, ал бул деп калды. Анан дегенден эле сразу эле ошо телефонду ала калып бир бала сүйлөп калды. Байке, кандайсың? Каякта жашайсың сен? Ал деловойдо, монтип баягы кээ бир көйрөң балдар жакшынакай сулуу кыздардын жанына келе атса, башка болсо жөн эле келе атат, 2-3 баланы ээрчитип алып. Жакшынакай кыздар келе атса, жаканы көтөрө кой, анан тайтаңдап кандай братишка монтип басып калат, өпкөлөнүп, көйрөңдөн өп, ошондой болуп сүйлөп атат бала, түшүнүп атам. Каердесиң анан? Братан, өзүң түзү келесиңби, кайсы жерде жакшы эле бересиң консультацияны? Мен сага ишенейин эди, мен сенсирип атат да. Бир өпкөсү жок балаке, мен келсинчи, кирсинчи көрөйүн дедим. Баягы кыз келди. Кирген жок. Мен офисте кабыл болсом, кирген дагы жок. Мен үчүн интересно было, көрөйүн дедим. Кирген жок. Көрсө, баягы кыз жаңы эле ажырашкан неме экен, турмушуна. Ошо көрүнө калайын деп сосед экен, эжелердин соседи. Бул кыз шаарга келип калат, эжелердин үйүндө турат. Анан самосуицид совершать эткен, бул жип көтөрүп жүгүрүп, башка болуп жашабайм деп ушинтип аткан убак экен. Күйөөсү менен ажырашып кеткен учуру. Анан күйөөсү менен ажырашканда дагы эчтеке эмес, 2 ай мурда ажырашкан экен. Анан булар алып келип алат да, биздикине. Анан неме болуптур, короче. Депрессияда болуп аткан убакта баягы самосуицид совершать этем жүгүргөн себеби немеден болуптур.
ал үйлөнүптүр дегенди угуптур. Уже ажырашып жүрсө еще кошумча үйлөн. Демек кыз сүйгөн экен да чын жүрөктөн жолдошун, ажырашкан күйөөсүн. Анан уже бул үйлөндү деген уккандан бул жип көтөрө башып, жүгүрө баштап, түн эжелерине билгизбей, алар билип калып, анан өтө коркунучтуу абалда калышыптыр да. Анан баягы баланы алып барып келчи дейт экен да. Анан баягы кыз келди, өңү өчкөн да ушундай. Бир көрүп туруп өңү өтө жаман. Сүйлөсөң эле башка кабыл албайт, уже мандраж болуп калган да. Анан отур дедим, отурду. Анан эме аны баягы сизге айтып өткөндө, бирөөлөрдү ошентип стресстен чыгарып кетебиз деп атсак, ушул событияны сиз сурай бере калып, кайра ошону айтышка туура келип калды. Анан эме болду, отурду, консультация. Эмне деп ушундай нерселер боюнча айтып бергенден кийин буга чейин жаш эле кыз да эми. Жаңы эле ажырашып атса, анан күйөөсүн үйлөнгөнүн угуп ошондой кылган атса, анан баягыны положениядан чыгарыш керек. Өзүм да педагогмун да, мисалы 30 окуучуга кандай мамиле кылыш керек? Бир эле сөздү Муратбек мырза 15 түрдүү интонация менен айтып, 15 маанини түшүндүрүп койсо болот. Педагогдор ошону 30 окуучуга 30, ошондой психологиясына караша, темпераментине жараша иш алып барыш керек психологиясы. Анан баягы деп куткарыш керек, мен сразу түшүндүм. Өң башка кетип калган. Анан аябай аргандай сөзүм, как психолог, не только как психолог, как педагог, уже өзүм педагог, физик мугалим болгондой. Карындашым, келечегиң укмуш оми, баягы сизге айткан сөз мына эми айтылып отур. Келечегиң бир туугандарың, эжелериң эң алды сен болосуң, тим эле эми азыркы убакта элдин дагы илгери мен күчтүү композитор болсом, ырчы болсом, профессор болсом, илгери элдин эмес башка жакта эле кызыккан. Азыркы убакта эл байлык башка ушундай жак, аны ошол жакка өттүм уже кызыктырып. Эң Кыргызстандагы мындай айымдардан болосуң, укмуш состоятельный, ой. Эми бирок гороскопун көрүнүп турат, мен дагы мындай айча айтканда, азыркы жаштардын сөзү менен айтканда, мен да кулакка тээп атам да, баягы нептеп чыгарып кетишимге, куткарып кетишим керек. Эми ушунчалык ушундай болот, сен деген баары сенин алдыңа келет. Бир туугандарың башка жардамсо, финансылык материал десем, байке чынбы дейт. Чын, сен ой, эми бир жаман нерсе, сен бирок кекчил экенсиң дедим. Коркутуп атам да, ал жак чыкпа. Ушу кекчилдигиңди токтотсоң, күйөөң экөөң кайра жашап каласың. Деп атам да. Ошентсем дагы митет да жазылат. Күйөөм келишим, баягындай крутая, богатая женщина болсун, кантип келип келесиз. Бир жаман жери, күйөөң келсе кечирбей коюшуң мүмкүн. Вот ушул мага жакпай турат. Ушуну жок кылсаң жашап кетмексиң, сен күйөөң менен бактылуу жашап кетмексиң. Ортодо бир уулдар бар, ошо уулуң менен деле чогуу бактылуу жашап кетмексиң. Ушу кекчилдигиң жакпай, ушу кекчилдигиң жок кылсаң, жок кыла аласың десем, андай болсо жок кылат элем байке дейт. Көрдүңөрбү, ошентсем анан чыгып кетип атып, сүйүнүп, анан бая суицидке барган өзү айтып берди да. Могу баланын коңшу баланы жөнөткөн да ошондон дейт. Корккондон. Корккондон кошуп алып барып алып кел, жолдо турганда жакшы кара, встречный келаткан машиналарга боюн ташлап жүрбөсүн, күйөөсү үйлөнүп алган угуп стресс болуп атат дептир да. Анан ал бала киргизип жүрүп, мен аны күттүм эле, кирсе кандай бала экен деп атпайм. Анан болду байкедан неме болду, анан өлбөдү, мен ошо өлөм деп атам. Бул жагынан да баягы катуу сөздөрдү илгерки чал кемпир ата бабалар энелерден укчу элек да. Кем күч берген экенсиз. Жаш убакта бизде эле коркут десе алар коркучу, өлөм десең өлө бер, өлсөң кара жердин астында жатасың, чирип деп койсо коркучу элек да, чындап эле. Анан айттым, сен өлүп калсаң кара жердин астында чирип жатасың. Күйөөң жыргап, аял алып, бала алып, чака алып жыргап жүрө берет деп, ал жагынан коркутуп да койдум. Чирип жаткандан көрө сен аябай миллионерша женщиналардан ошондой кылсаң, кийин күйөөң дагы келип аябай жалдырап келет. Бирок жаман жерин кекчилдигиң бар. Кекетпей, мындай кекчилдик кылбай кечирип койсоң, уулуң үчөөң кайра кийин дагы бала мынтип кетет десең, сүйүнүп, күлүп жайнап шатыраган боюнча чыгып кетпедиби баягы? Анан эжелер рахмат айтты кийин мага. Жыйынтыгы эмне болуптур? Жок, жыйынтыгы ошо, баягы эжелер мага рахмат айтты сразу эле. Ошо күнү кечинде эле барышкандай чалды, кийин дагы чалып турушту. Бая положениядан бир чыгарып коюпсуз, укмуш, уже биз жыргап эле уктап калдык деп, кийин 1 ай 2 айга чейин чалып атышты. Синдибизди положениядан чыгарып койдуңуз, кандай адам элеңиз, укмуш, жакшы адам экенсиз деп эжелер жыргап калды да.
Мынандай болуш керек. Бул астрологтук жактын эле баарын айтып кой, баягы эми өлсөң койсоң өзүң билесиң деп, ал дагы бирөөнүн баласы да. Ошентип бир коркутуп да койдум, өлсөң кара жердин астында чирип жатасың. Мындай болсо сен миллионерша женщина болсоң, күйөөң дагы келет, кантип келеби дейт. Келет, келмек үчүн еще жалдырап келет десем, сүйүнүп анан кетти да. Мындай кылыш керек иштичи. Эми келиңиз, конкреттүү түрдө бир быйылкы биздин телекөрүүчүлөргө да өтө маанилүү да, келаткан жылга карата сиздин кесип көйүңүздү адис катары даярдалган суроолор бар эле да. Эң башкысы 2026 жыл келе жаткан. Кыргызстан үчүн, биздин мамлекет үчүн кандай болот? Кыргызстан үчүн жакшы. Жакшы эмне үчүн? Потому что айрыкча мындай эл аралык мамилелердин оңолушу оң таасирин берет. Кыргызстандын экономикасы өнүгүш үчүн. Эмне үчүн дегенде, бул жерде планетарный принципы деп коет, ушундай түшүнүк бар, домовые принципы деп коет. Планетарный принципы дегенде эми түшүнүктүү, планеталардын ар бир принцибин эске алыш керек. Домовые принципы уже ар бир тармак боюнча, ар бир жылдыз белгилери боюнча, суу пери, мисалы, жаачы жылдыздар кандай, бул жерде домовой принциптер колдонулат. Азыр биз общий эле домовой принцип жылдыздардын, ошо планеталардын планетарный принцип боюнча алсак, Юпитер өзү Сатурн менен жакшы бурч түзгөн. Акыркы 1,5-2 жылдан бери булар бирине бири 90 градус бурч түзүп, начар бул түзөт да, точный градус, кайра таркап кетип, кайра биригип отуруп, баягы алга умтулуу кыймылы бар. Андан 90 градус начар бурч түзгөндөн кайра ретроградный движениеде жылдыздар кайсы бир жерге баргандан планеталар, жылдыздар эмес планеталар кетенчиктөө кыймылын өтөт. Ошентип бир 3-4 процесс жасап өттү да акыркы 1,5-2 жыл. Азыр ошо Юпитер, Сатурн 1,5-2 жылдан бери адамдарга кайсы турмуштун кайсы тармагынан проблема вызывать этип келсе, создавать этип, жаратып, наоборот жакшы кетет. Алдыда 1,5-2 жыл ичинде. Могу 26 жылы да бул 2 жолу кайталанат. Ошон үчүн 26 жылы Юпитер, Сатурн жакшы түзүлүшү, айтып отпайбызбы, бул путешествие да, чет өлкөгө, алыс аралыктарга чыгуу, дальний поездки да, алыс аралыктарга чыгуу үчүн жакшы. Бардык эле бардык 12 жылдыз белгим, бардык эле, бардык. 12 жылдыз бардык белгилери. Алыскы жолдорго чыгуу, бул алыскы жолдо эле чет өлкө эмес. Мисалы 50-60 километрге чейин короткий поездки, кыска поездкалар. 50-60-тан кийин уже 100 километр, ал уже дальний поездка. Мисалы Бишкектен туруп Көлгө эскалган барсаңыз эле бул 250-300 километр дальний поездка. Ошого окшогон поездкалар. Ошко, Жалал-Абад, Таласка барасызбы, бул жагы Нарынга барасызбы, дальний поездка Бишкектен салыштырмалуулук үчүн айтып атабыз да. Ушундай сапарлар, алыскы жолго чыгуулар, аябай жакшы учурлар көп болот. Ошол учурда бүт колдоолор жакшы, бардык эле жылдыз белгилери үчүн. Бир жылдыз белгини бөлбөй атабыз, мындай көңүл бурсаңыз. Потому что планетарный принцип боюнча ал жерде Сатурн турат. Сатурн 3 категориядагы адамдарды берет. Биринчиси начальник руководители свои, ар бир адам начальник руководители. Ошолор менен жакшы тил табышса болот, аракет кылып, ар бир адам. Ошол эле жерге кирет чоң кызматтагы адамдар. Там чоң кызмат, ошолордун колдоосу жакшы. Биринчи категория, экинчи категория миллионер, миллиардер, бай адамдардын колдоолору жакшы, деловой адам, бул экинчи категория. Үчүнчү категория бул чоң кызматта деле иштебейт, бай деле эмес. Бирок мындай тил өтүмдүү, таасирдүү адамдарга ошолор үчүнчү категория. Ошолордун колдоосу үчүн бардык жылдыз белги үчүн жакшы. Сиз үчүн деле, мен үчүн деле. Асан, Үсөн, Эшмат, Ташмат бардыгына. Ушул мүмкүнчүлүктү азыр ушу биздин көрүүчүлөр ЧУТРКнын ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, пайдабыз тийсин деп айтып коюп атабыз да, көрүүчүлөр. Ушуларды ишке ашырыш керек. Чоң кызматка көтөрүлөм, же болсо должность боюнча көтөрүлөм дегендер болсо азыр аракет кылабыз. Юпитер еще финансы, акча. Акча көбөйтүү, бул чужие деньги, же болсо общий деньги. Чужие деньги эмес, бул еще чужие, общие там деньги эмес, общее имущество. Кайсы бир акча эле түрүндө эмес, буюм түрүндө. Чоң бир менчик, собственность, жекече собственность. Ошолорго ээ болуп калуу үчүн дагы бардыгыбыз үчүн жакшы 26 жыл. Кирип келе жаткан эске алыш керек.
Суроомду дагы сизге мындай башкача нукта берейин да. Мен башында бердим эле ушу биздин Кыргызстан үчүн. Жок, Кыргызстан үчүн да. Мамлекет үчүн. Ошо мамлекет үчүн да. Жалпы мен баягы окуп мындай таанышып көрдүм сизге интервьюлардын астында негизи ар бир өлкөнүн, ар бир мамлекеттин өзүнүн бир сиз айтып аткандай эле белгиси, башкача айтканда өзүнүн бир планетасы болот экен да. Кыргызстандыкы кайсы планета анда? Кыргызстандык ошо как раз Юпитер, Сатурн. Юпитер, Сатурн. Юпитер, Сатурн жакшы. Сатурн вот именно. Текешер, Козерог жылдызтобунун астында биздики. Кыргызстан. Кыргызстан биздин коңшу мамлекеттерден Узбекстан. Бир Козерог. Биздики 31-чи эгемендүүлүгү. 31 август. Алардыкы да 31-үй, башка билбейм. Бирок все равно Өзбекстан менен Кыргызстандыкы даже по времени баягы иштөөчү, төрөлгөн сааты, туулган сааты дегендей бир да, убакыт өтө жакын. Ошон үчүн бизде баягы жакшы боло калган учурларда Өзбекстанда жакшы, бизде чөтө событиялар анча болбой баштаган убакта Өзбекстанда да канча эмес. Аябай окшош да, мен ушуну байкагам да, сиздин бир-эки мурда передачаларда дагы муну айтып өтсөк керек эле. Демек, биздики 31 август Кыргызстан эгемендүүлүк жылы. Сиздер ошол менен Кыргызстандын келечегин асмандары астрология аркылуу аныктайт экенсиздер да. Аныктасак болот. Деталын айтып бербейсизби? Кайсыл жактарында негизи 2026-жыл Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болушу мүмкүн? Экономикадабы, тышкы саясаттабы, ички саясаттабы? Аябай сонун. Ошо өзүңүз эле айтып берип койдуңуз, айтып атпайбыз. Тышкы саясат Юпитер. Тышкы саясат, алыскы аралыкка чыгуу, ошолор бүт өзүм деле айтыпмын, эл аралык мамилелер оңолот деп атпаймынбы кыйла. Ошо Юпитердин башкармалыгы астында турат. Башка чет өлкөлүк мамиле. Мисалы Юпитер, Сатурн начар болгон учурларда наоборот ушундай эл аралык абалдар начарлап, өз ара баягы келишимге коюлган нормалар аткарылбай, баягы жолдорду тосуп коюп, бирине бири бут тосуп, ушундайлар көп байкалып калат да ошол учурларда. Кайсы бир учурларда бирине бири тосуп өзүнүн кызыкчылыктарын айтып чыккан учурлар ошо башка мамлекеттер. А мындай учурда жакынкы 1,5-2 жыл ичинде ошо биздин мамлекет менен Кыргыз мамлекети менен Кыргызстан башка мамлекеттер дагы жакшы мындай тил табышып, өз ара мамилеге барышы, жакшы сүйлөшүүлөргө, договорлорго барышы бул турган иш. Эң жакшы. Демек, тышкы саясатыбыз Кудай буйруса мындан ары алдыга жылат деп айтсак болот экен да. Тышкы саясатта жылуу болот алды. Ичкиде деле. Ичкиде деле. Кайсыл нерселерди мындай кооптонушубуз керек да? Мамлекеттик деңгээлде жана анын ичинде жашаган Кыргызстандын жарандары катары кооптуу айлар, ушу келаткан жылдары болушу мүмкүнбү? Ошо эле табигый кырсыктар дейлик. Жок, андай нерсенин болушу анчалык эле оор нерселердин болушу күтүлбөйт. Мисалы мен немеде баягы январдын 17-си күнү түштү, баягы 17-жыл январдын кайсы 16-январда аэропортто кулабады. Ошону биздин бир чиновниктердин бирөөсүнө айткам, көп эмес, потому что ал менден консультация алчу. Ошо алыска аралыкка учуучу, же алыска аралыкка кетүүчү, ошо авиация жагында да кооптулук. Мен бирок өзүм чында ошону айткан, ошол болот деп күткөн эмесмин. Бирок ошол эле учурда билесиз да, Өзбекстан менен ал убакта Ислам Каримов өлө элек болчу, 16-17-жылдары. Проблемалар жаратып турган Ислам Каримов. То Үңкүр тоого кирип алып, то башка болуп, ушундай учурлар болуп аткан да. А мен аны айтып коюп, мына аэропортко келип самолет түшүп калат деп аны общий учуктасам түшүмө кирген эмес. Бирок айткам, ушу авиация тармагы ал убакта Юпитер менен Уран оппозиция болгондо 180 градус, да, карама-каршы. Ат эле айтып турат, оппозиция противостоит 180 начар эле. Мына ушундай болбоду. Мына айтып атышпайбы кийин. Булар видимость 300 метрден ниже норма, минимум болгон. Көргөнгө болбойт. Булар 3-4 заход кылып атып акыры запасной Алматыга кете болбой кондуруп атып ушул болду деп атпайбы.
келаткан жылы ошондой кырсыктар Жок, андай жок. Ошону айткым келди. Андай оор мындай түзүлүштөр жок. Айтып атпайбы, Юпитер, Сатурн жакшы түзүлүш, только ийгилик, жакшы нерселерди алып келет. Эгер ошо Юпитер, Уран ошо 16-17 жылдар ушундай болгон. Ошон үчүн дагы баягы үңкүр тоого кирип алып, кийин мына жаңы жолуна кирип алдыбы баягы эмне деген жерге. Ошол жерде жолду бууп туруп алды Ислам Каримовдун көзү тирүү. Ошонун баарын сиз көргөн экенсиз да, Жок, мен көргөн эмесмин. Ошо положениянын оор болушу, это международный норманын бузулушу, международный отношениянын начарлашы деп атпайбызбы, эл аралык мамилелердин бузулушу ошол убакта күчтүү болгон. Ошон үчүн Узбекстан өзү эле бир жылда 2 жолу биздикилерди чарчатып койду ошол убакта саясатчылардычы. Анан азыркы убакта жакшы, андай жаман нерсе жок. Ал жок болгондойн, да. Оозуңуз канбай. Жаман нерсе ушу айта албайбыз, жок болгондойн айта албайбыз. Эң жакшы. Эң жакшы, мен ойлойм, сиз бизди телекөрүүчүлөрдү баягы жолдошуна жаңы ажырашкан кызды баягы соороткон жоксуз, оозуңузга ишенелик, чындыгында эле баары жакшы болсун мамлекетибизде, анан албетте ар бир жараныбызда. Эми дүйнөлүк аренага өтсөк, өзүңүз жакшы көрүп атасыз, мынакей 4-жылга кетип атат. Украина менен Орусиянын ортосундагы чоң конфликт, андан тышкары эле дүйнөлүк аренада кырдаал өтө курчуп турган мезгилде. 2026-жылы кандай болушу мүмкүн? Жалпы дүйнөдө. Бул нерсеге мындай деп жооп берем да. Бул уже жооп берип койгом. Турат, мен азыр элге ошо көрөт. Мен соцсеттериме, сайттарыма кирип көрсүн. Мен жооп бергеним өзүнчө, уже факты бар. Текшерип кирип көрсүн. Мен Путиндики жөнүндө бердим. Путиндики укмуш. Путин эле эмес, биздин Өмүрбек Текебаев дагы укмуш. 300-400 жылда удачный төрөлгөн балдар болот. Ошолордун мынау 2025 жылга чейин жыргап эле келе жатат Путин. Мен Путиндикин бердим. Ноябрдын мыналарында күчөйт 24. 25-жыл март айларында күчөйт. Бирок алдыда 1,5 жыл ичи Путин в поте лица. Только чарчап чалыгып, алыс аралыктарга баруу, айрыкча алыс аралыктарга учуп барууда мындай көп проблемалардын жаралышы боло берет да. Путинге кыргыз тилинде дагы, орусча страницам бар, сайт Инстаграм, орусча дагы берип койгом, экөөнү тең. Мына кой бербей жатат. Бул мамлекет башчысынын дагы маңдайына жазылган. Путиндикинде да, Путинде өзү айтып атпайбыз, бунун омадысы өтө күчтүү. Биздин Текебаевдики да күчтүү. Текебаев да көп билбей, көп шанстı алдырып берди. Текебаев эгер көп башкараак направлениеде кеткенде, эми деле бул жакшы 30 жыл, 35 жыл жогорку кеңеште жүрдү, аябай жогорку мындай саясаттын туу чокусунда. Эми бирок ошону Текебаев колдоно билгенде дагы мүмкүнчүлүгү чоң болмок. Хотя ал эле физик Текебаев, бирок ал эми политика жагында кетти. Азамат экен, кыйын экен. Биз андай саясатчы болбосок да, мына электроника, электроэнергетика тармагын кошо ала кеттик, физиктикке сырткары өндүрүштүчү, производствону. Эми 26-жыл боюнча жалпылап айтып боюнча, дүйнө боюнча эми дүйнөгө күчтүү державалар өзүнүн таасирин берет да. Мына Россия берет, Америка берет, Кытай берет, ушу 3 чоң держава азыр. Кытай уже акыркы бир 10-15 жылдан бери күчтүү держава берди. Илгери Россия Америка эле дей берсе, Россия азыр Америкага кошумча Кытай дагы чыкты. Экономикасы өтө чоңдугунан. 3,5 триллион доллар азыркы золото валюта резерв. Алдыңкы экономика болду. Күчтүү экономика. Ошо эми бизде деле экономика эми ошо чет өлкөлүк айрыкча бай мамлекеттер менен биздин бийлик башындагылар жакшы мамиледе, ушундай темп менен жакшы мамиле куруп кете берсе, алардын аркасынан биздин деле экономиканын көтөрүлүшү жогору. Анан азыркы айткан сурооңузга дагы аягына чыгып коелу. Айтып атпайбы, эми мына дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк саясатта арена, дүйнөлүк аренада Путиндин маңдайында жакшы ачылмайын токтобойт. Мен деле күтүп калгам, жакшы эле мына Трамп келгенден кийин сүйлөшө баштады, жакшы Трамп бийликке келген. Трамп экөө мурдатан жакшы эле, дагы эми жакшы болот десек, баягы Путиндин прогнозунан көргөн нерсе, напряженность бар бул кишиде. Алдыда дагы 1,5 жыл ичи, 2 жылга чейин. Но 1,5 жыл напряженный деп айттым го, 24
ноябрь айында 25 март айында да көрсөтөт. Мына дагы эле ошол кой бербейт деп айткан, кой бербей келе айтат. 26-жылдагы Напряженный болот бар. Путин үчүн напряженный болгондой, Россия үчүн дагы напряженный. Монтип биз мамлекеттикин карабасак да, өзүнүн личный жекече гороскобун. Мамлекет башчыларынын личный гороскобу боюнча жекече көрүп койсо, билип койсо болот. Путинде таталыраак, значит, Россиянын дагы иши татал болуп тура бериши бул күтүлгөн нерсе дүйнөлүк аренадачы. Албетте, бул азыркы эки мамлекеттин ортосунда согуш деп эле атайлык. Бул дүйнөлүк аренада ар бир мамлекет көз таасирин тийгизип атат. Ошол эле экономикалык тараптан, саясий тараптан өтө чоң бул көйгөйдү жаратып келет да. Табигый кандайдыр бир кырсыктар катталышы мүмкүнбү дүйнөдө? Башка жактарды карабадым. Жок, башка жактарды карабадым. Муратбек мырза ачыгын айтыш керек. Аны карап чыгыш үчүн мага биринчиден кызыкчылык жок. Алардыкын карап отуруш. Экинчиден мындай мына Путиндикин айтып атпайбызбы? Путиндики напряженный болгондон кийин маңдайында. Ал кишинин политикасы, ички политика, сырткы политикасы чыңалуу абалында тура берет Путиндикичи. Значит, Россияныкы чыңалуу абалында тура берет. Калган мамлекеттики мен карабагандан кийин аны айтпай эле коюшубуз керек. Анан кээ бир баягылар бар, байкуштар, самозванец сосоктор. Эмнени айтса эле билем деп баарын айтып берет. Билбейми, билбейм. Ал жакты караган эмесмин, значит караган эмесмин. Мен табигый кырсыктар боюнча сүрөт атам. Жок, табигый кырсык боюнча деле. Дүйнөдө деле мындай. Сиздер жалпы планеталарды карап атканда көрүнүшү мүмкүн деген суроо жаралабы да? Жалпы неме кылганда ар бир планета мамлекеттин өзүнчө караш керек. Ошондо ар бир мамлекетте чыгат. Атак мындай чоң катаклизма башкалардын болуп кетиши көрүнбөйт. Бирок Путин мамлекеттүүлүгү боюнча Путин дагы бир аз кайтыш керек. Мындай баягы көгөргөн, катуу өзүнүн айтканын кой бербеген, мындай өзүнчө мындай кыйын тың киши го. Ошондон бир аз кайтыш керек. Бир аз жумшаш керек. Жумшаса иш жакшы кетет. Элсинге деле айтканда, убагында кетип калыңыз, өзүңүз эле жазып туруп, 2000-жылы 99-31 декабрда сразу кетип калбадыбы? Элсин ошо астрологдордун немесинен, кеңеши менен дайым воспользоваться этип жүргөн да. Мындай сый менен кетип калды, мына кадыр баркы сакталып калды өмүр бою. Путин деле азыр эми мурдагы айтканын кое бербеген, өзүнчө военный тартипке сала берет, катуулукту кое берип, бир аз жумшаш керек. Анан жакшы болот. Макул эми. Өзүңүз айтып калдыңыз да, Елсин деле астрологдорго кайрылып жүргөн экен деп. Сизге Кыргызстандан аттарын айтпай эле коюңуз да, бирок айткыңыз келсе айта берсеңиз болот. Көрүнүктүү инсандар ошол эле саясатта же болбосо башка тармактардан кайрылып турушабы? Кеңеш берип турасыздарбы? Дайыма кайрылгандар барбы деген? Жок, дайыма кайрылгандар бар. Канча бир 20 жылдан өтүп калды. Кайрылгандар бар. 20 жылга караганда 15 жылдан бери көбүрөөк кайрылып атышат. Азыркы убакта тем более кайрылгандар көп. Азыркы учурда саясаттан кетип калгандар дагы бар, ардагерлер, ветерандар. Алар деле эмгиче кайрылып турушат. Астрологияга сизгечи бир жылда бир кайрылыш керекпи же 3 жылда бир кайрылып коюш керекпи? Өзү буну суроону тактап берип атканым, өзүңүз айтып атасыз, адамдын төрөлгөндөн баштап эле пешенесинде жазылат. Жашоосу кандай өтөөрүн да. Аны бир билип алып эле андан ары эле сиз айткан иш менен кете берсе болбойбу? Же дайыма кайрылып турушубуз керекпи? Жок, дайыма кайрылыш бул не целесообразно, максатка ылайыксыз. Анан баягындай болуп эле даже биз так илим, медицина илиминин өкүлдөрү айтканга, мисалы стоматологдор жыл сайын бирден көрүнүп тургула десе, же урологдор, гинекологдор жыл сайын бир ишенбейбиз го. Өздөрүнө эле акча кылышын урологдор, эркектер жылына бир көрүп, бир жылга зачем оорумайын, барбай эле жүрө бериши керек дегендей реклама кылгандай болуп калат. Тынбай кайрылып туруш керек дегендей. Андай кылыштын кереги жок, бирок 1,5-2 жылда бир кайрылып турса болот. 1,5-2 жыл. 1 жылда бир десе да мен ошо урологдорго окшоп калбайын, же болбосо стоматологдорго окшоп калбайынбы? Айтышат го, ал туура эле негизи. Так илим да медицина. Бирок 1 жылда бир кайрылып тургула дебейм. Мага демектен 3 жылда, 4 жылда бир кайрылсын. Бирок оор нерсе болуп келе жатса, уже человек сам ощущает дегенде өзү ошо терс энергетика келе жатса, билет, сезет, өздөрү кайрылат да. Вот ошону билиш керек. Мисалы мен түзгөндө,
на текущий год, азыркы агып жаткан, өтүп жаткан время. Азыр 25 жылдын бүгүн 5 ноябрында туруп 5 ноябрга түшсөм. Анан ал жерде жирный полосалар чыгат уже. Активдешкен. Жакшы, жаман. Ошолор кайсысы күчтүү, кайсылары начар. Аны тандай билиш керек. Кайсылар ишке күчтүү, кайсылар күчү жок. Астрологдун профессионализм, күчтүүлүгү ошондон. Аны ар бир полосалар, көп полосалар, бир чыкканда 30-40 полоса, аны ала өзүн жинди болуп калбайбы. Анан бул жерде еще мен сизге айтам го, көп астрологдор көрө билбегенди билем мен, потому что баягы 360 жыл менен бүтөт, медленный прогрессия деп коет, медленный дирекция деп коет. 360 жылда бири кайталанат да, адам туулгандан кийинки бир күнү 360 күнгө барабар деп коет. Туулган бир 360 күнгө барабар деп коет. Туулган бир күнү 360 күнгө, бир жылга барабар. Адам туулгандан кийинки 3-чү жылы, 4-чү жылы, 3-чү, 4-чү күнүнө барабар. А меники кандай эмес, азыр түзүп койгонмун. Неме? 15.500. Адамдын туулгандан кийинки бир күнү 15.500 жылга барабар. Түшүнүктүү. Ошон үчүн бая көрө албагандар көрүп чыгарган баягы приемники прямого усиления, супергетеродиний приемник деп коет. Илгери адына немелер 60 жылга чейин болгон, бир каналдан бере берет. Радиотрансляция. Чабандар, дыйкандар бир канал уга берген. Кийин супергетеродиний приемник чыкты. Бураса уже неме да 6-7 каналды издешкен. А менде 6-7 канал эмес, ар биринде 150 канал. Көбөйткөм аябай. Ушул жерден суроо жаралат да, сиз өзүңүздүн жашооңузду, демек өзүңүздүн өмүрүңүздү так эле аныктап билип алган экенсиз да, туурабы? Билесизби өзүңүздүн жашооңузду? Өзүңүздүкү мындай карап турасызбы деген суроо да? Жок, дайым карабайсың, потому что карай берсең кыйналып кетесиң да. Дайым карабайсың. Өткөндө баягыда биз сизге передача берип келгенде мындан 3-4 жыл, ошол эле болду баягы. Ача коюп грипп болуп, анан калемпирди көп мындай кылып чылап кабыл ала коюп, андан подагра болуп бут шишип кетти дегендей. Эми көрүп эле жүрөм. А мен айтам да, мен деген кээ бир адамдар Кудай, Алла деп коён, Алладан жакшылык күтүп жүрө берет го. Мен Кудай дедим, Алла дедим, эмне жакшылык берет экен депчи. Бирок анткени Кудай Алла Таала бербейт экен да. Аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек ошого жараша. Анан мен дагы жылдыздар боюнча, астрология боюнча карап атам. Мени минтпейт болуш керек, мени жазалабайт болуш керек. Мына ден соолук боюнча опасный нерсе турат деп. Мисалы 2 ай мурда болуп өтпөдүбү? Ай тутулуу, күн тутулуу. Ошондо мен деген минтип изилдеп атпаймынбы? Мени как раз 6-12 секторда жаңырды да. Ай жаңыруу, ошо айдын немеси, ай тутулуу, күн тутулуу. 6-12 ден соолук. Ден соолукта кармабайт болуш керек десем, акыркы 1,5 айдан бери здорово, жакшы эле эстетти кагып силкип. Сен астрология изилдеп бизге кызмат кылып атпсың деп трайбализмдикти билбейт экен жылдыздар планета. Мен түзүк эле кагып силкип койду. Кантип ишенбей коесуң? Демек өзүңүз дагы анализдеп турат экенсиз да. Сөзүңүздү айтып өттүңүз, мусулман деп, чындыгында эле ошо биз айтып аткан астрология канчалык дегенде ислам дилине шайкеш келет? Шайкеш келгендиги өзү мынау жакшы эле, бул өзү могул так илимдер жакшы да. Мына Мухаммед пайгамбар деле өзү айткан экен да. Баягыдай бириң сыйкырлаганың токтот, башкалаганың токтот. Алла айткан экен, Алла мен сыйкырды силердин дубалап, башка кылып, мындай немеге бергеним жок, мен сыйкырды илимге бердим деген экен да. Ошо физика, математика, химия, медицина ошондой тармактарга, так илимдергечи. Анан бирок булар кызганат, дин кызматкерлери албетте. Бул астрологдорду айтып атпайбы, астрология бул ширик барбагыла депчи. Бул ширик эмес эч кандай. Эмне үчүн алдыда ажырашуу баягыздыкында ошондой стрессовый ситуация күчтүп турат. Эгер жөн койсо мүмкүн ошо суицидке барат эле, мен жөн коюп. Мүмкүн болушунча аны мактап, сактап, алдап, педагогдук, сактап калдыңыз. Чыгарып кеттик деп атпайбы, сактап калдык да эми. Эми ошондой кылып пайдалуу жагын колдонот. Эми диний кызматкерлердин баары эмес. Кээ бири баягы из-за бизнеса, кээ бир акылман адамдар айтып атпайбы? Религияны токтотуш үчүн бир эле жол дейт. Ошол жакта акча алуу башканы токтотуп кой.
религия, дин ошо күнү жок болот, таркайт дейт да. Ата Кудайга өзүңөрчө өзүңөр ишене бергиле деп акылман адамдар айтат. Ошондой кылыш керек. Анан булар астрологдор деле шириктебей, мына мурда айтчу, радио, телевизор уксаң шайтан, ширик деп. Уже радио силердин тармагы, телевидение, анда кайтты, телевизор көрсөң шайтан. Азыр өтүштүр, уже китеп окусаң шайтан. Сиз ошого эмне дейсиз? Мен ойлайм, кош колдоп каршысыз тура, китеп окусаң шайтан деп коет. Буларды, значит, китеп окусаң шайтан деп атат. Значит, окубай эле буларды угуп, мынтип карап отуруш керек, булар башкарып, канчалык булардын алдына көп барсак, булар акчаны алып, жакшыны алып, оздорун майлап, артышып коюп отурса, ошол жакшы экен. Деградация да, бул деградация. Ооба, элдин деградациясы аркага тартты. Ошон үчүн бул астрология гана эмес, диний айрым бир бардыгы эмес, айрым бир кызматкерлер из-за бизнеса, из-за акчага кызыгуунун натыйжасында мына радио укпагыла, телевизор көрбөгүлө, шайтан десе, кайсы бир Пакистанбы, Иран мамлекетте телевизорлорун алып келип жаш балдар кубалды менен талкалап атат, көрсөңүз керек. Буларды гана угуп туруш керек да, кызганат. Астрологдордон эле эмес, айтып атпайбызбы? Медицинага барбагыла, мен өзүм адамдарым, азиздерим жакшы кылып коет деп атып эле, кечиктирип көп адамдардын убалына калып өлүп калып атпайбы, жаш эле адамдарчы. Ошон үчүн бул дин көпчүлүк учурда дин өзү жакшы, биздин ислам, мусулман дини. Арасында баягы бузукулар болот экен да, баягы. Чаламолдо дин бузар дегенде. Арасында жакшы сабаттуулар бар, айрымдар чыгып албай, 5-класстын билими бар. Эч нерсе окуган эмес. Аны радио окусаң шайтан, телевизор окусаң шайтан. Телевизор, китеп окусаң шайтан, китеп ширик дептир. Окуба деп атышат. Китеп окубасаң анда отура берели. Окшошуу эле, жуунбай, таранбай, жүдөк паккап сасып отура берели. Канчалык көп жуунсаң, ошончолук ырыскы байлык кететмиш. Анда жуунбай сасып жүрө берели. Туура эмес да. Демек, жалпы мындай көз караш менен караганда, ислам дининде деле биз айтып аткан ошо астрология илим десек болот экен да. Жалпы карама каршылыгы жок. Эми булар арабтарды жакшы көрөт динчилер. Ошо арабтарды коюнча айтып коелу, алькабитус деп коет. Система домов алькабитуса. Алькаби деген бул араб болгон. Ошону азыр айтат мына европейцтер. Эгер ошол араб азыр тирүү болгондо алькаби. Ошонун немеси менен компьютерлерде алькабитус системасы домов. Ошол алькаби тирүү болгондо ошо алькабиге азыр Нобель сыйлыгын лауреатын берсек, ол домовой принциптерге бөлгөн ошол болгондо. Ошо арабтардын кылган көп немелерди жылдыз топтор түзгөн да арабтар болгон. Астрологияга да көп түзгөн арабтар болгон. Анда алардын баары жокко чыгарып коюшубуз керек. Шайтан болуп калышы мүмкүн дейсиз. Шайтан болуп калышы мүмкүн. Жок. Бул мындай арасынан эле биздин диндегилердин баары эмес, арасынан баягы агымдар бар. Окубаган. Кандайдыр бир агымдар бар. Агымдар, туура айттыңыз. Агымдардын арасында баягы сабатсыздары бар. 5-6-классын биле окубай калган. Анан айнытып эле башка болуп нете беришет да. Айтып отушпай, даже оозуңда эмне тишиңде пломба болсо өтпөйт деп Өзбекстан муфтии аябай урушпады. Каяктан билесиң сен, каяктан андайга киришпе. Неме болбой калат деп айтты дейт. Там дарат алса өтпөй калат, потому что пломба тосуп калат деди дейт. Билбейсиң, жөн отур дебеди. Демек, бардык жагын билимдүү адамдар сизге окшогон баягы өз кесибин өзүнүн адис катары сезе билген жарандар башкарып адамдарга акылын үйрөтүш керек экен да. Убактыбыз акырында соңуна келип калды да. Негизи эле астрология сиз үчүн бул эмне? Астрология илмиби? Астрология илми бул мындайча айтканда ошо дүйнөлүк масштабта астрологдун айтышы боюнча бир сөз менен астрология это путеводитель деп коет да, жол көрсөткүч, багыт. Кайсы багытта кетишиңди билишиң керек да. Туура жол багыттан. Ошо боюнча кетсең, анан жакшы. Баягы америкалык кызды постоянно көрсөтүп отурбайбы, соцсеттерде жүрөт, ютубта жүрөт, 38 жаштагы кыз деп деле айтып болбойт. Женщина. Мен түшүндүм. Атасын алып учуп алып туруп, уча турган багытын билбей. Учуп алып аэродром таппай калып, 3-4 километр алыстагандан эле аэродром көрүм. Эптеп бир нерсе болуп калды. Ошентип отуруп баягы 70-ке жакындап калган атасын кошо өлтүрбөдү авария болуп. Ошон үчүн билим күчтүү болуш керек. Изилдеш керек. Кайсы багытта кандай болуп туура жолдо кетиш керек. Ошон үчүн учканга чейин пилоттор билет учарына, кайсы багытта учабыз азыр учарда.
азимут берип коет, болду. Мисалы 350 градус, жолу жон гана 190 градус азимут, болду. Могу шарга барсаң 190 градус, 350. Болду, ошо боюнча кетесиң. Компаска карап туруп эле. Демек, астрология сиз үчүн? Астрология биз үчүн ошо туура жол багыт көрсөтчү, ошо самолеттордогу компас, азимуттарда эле нерсе жол көрсөтүп турчу. Бирок кай бир учурларда психолог болууга да туура келет экен, өзүңүз айтып өткөндөй эле. Адамдарга жакшылык алып келиш үчүн ошону баягы кызды сактап калгандай өмүрүн сактап калган. Эми бул сиз бир эле учурда айтып атасыз да, андай мезгилдер көп эле кездешсе керек экен, баарын айта бербейсиз да. Ооба. Андайлар бар, анан кээ бир аялы күйөөсү өмүрлүк жарлар бирине бири ушунчалык мынтип тишин кайрап калгандар болот. Анан кээ бир сурайт, мен чото аялыма ишенбейт, мен аялым чымыны барбы жок билип бересизби деп. Же болбосо кээ бир айтат күйөөсүн кызга, өлүңдү көрөйүн, кеч келип атат да, күйөөм чымыны барбы жокпу билип бериң деп. Ал жерде дагы чымыны бар экен деп айта коюш дагы туура эмес. Ал жерде дагы уже аласыз керек. Ал жерде анын жүрөгүн баягы мындай жаралабаш керек. Канжар менен шылыгандай. Ооба, жүрөт экен десең, жүрөгүң кан менен шылыгандай болот. Аны успокоить этесиң, жок, андай эмес эле, жакшы экен, мындай экен, ал бул баардыгын шыгыл мондай кармаш керек да. Ошо адамдарга пайдан гана тийиш керек, зыянын тийбеш керек да. Жакшы. Акыркы учурда сиздерге кайсыл көйгөйлөр менен кыскача жооп берип койсоңуз, жарандар көбүрөөк кайрылып баштады? Кайсыл темалар боюнча, кайсыл үй бүлөлүк? Баардык эле кызыктырган немелер адамдардыкы финансылык, материалдык нерселер. Потому что аны жок кылып алып, мисалы, бир үй алып койсо эле, үйүндө 3 миллион, 4 миллион сом акчасы болсо эле, бир үй алып койсо жок, дальше акча жок. Дальше эмне кылыш керек? Мурдагыдай стабилдүү жашоо жок. Баардык эле Кыргызстан дүйнөсү боюнча баарын эле кызыктан, Ален Делон айтпадыбы? Баарын эле финансы кызыктырып калыптыр. Болсо актер да, Европа. Ошолор айтканда баардыгын ошол кызыктырып калган, анан үй бүлөлүк маселе ажырашып калбайын деп. Аял кишилер кайрылат, анан кээ бир эркек адамдар кайрылат. Бирок кызыктай ушундай статистикалар бар, аны айтып кое берсек болот. Мисалы, оюңа келбеген да, өткөндө бир телевиденияга айтып койдум эле, дагы кайталап айтып кое берейин. Мисалы, алар интервьюга чакырганда айттым эле. 65-70ке чыккан адамдар ажырашат десе, баары чалкасынан кантип эле андай статистика толуп турат бизде. Айтышат да, көрөйүн деген көз. 67-68 ажырашып атышат. Илгери Союз убагында, мындан бир Союз убагы эмес, бир 20 жыл мурда эле, мисалы, көбүнчө эркектерди күнөө ажырашып десе, ичет окшойт, колу тийип, аялын урат окшойт, ошон үчүн ажырашуу болгон окшойт. Жок, азыркы убакта эркектер менен бирдей эле, бирдей, бап бар, чаң эки колдон бирден чыгат. Аялдардын айынан да ажырашуулар көп толтура, менин статистикам боюнча. Даже аялдарда почаще. Баягы ажырашуунун автору болгондор аялдар көбүрөөк болуп атат. Биздин Кыргызстан айымдары мен жаман көрбөсүн. Матриархат башталып атат деңиз энди. Капа болбосун, мен жаман көрүшпөсүн, бирок аялдардын өздөрүнүн баягы эмнени көтөрүп токпоту, идеяны автору. Демилгени көтөргөн да, аял кишилер өздөрү көбүнчө да, азыр ошолор көп. Демилге. Же болбосо күнөөкөр өздөрү. Демилгени көтөрбөсө дагы ошонун айынан күнөөкөр. Күйөөсүнө конкретно что баягы туура эмес жактары билинген, башка болгон, анан дагы ажырашуу. Ну, да, эми бар. Жашоо 21-чи кылым, өзүңүз айтып аткандай эле, убакыт кандай өчүп атканын жакшы так биле албайбыз да. Глобалдаштыруу, ааламдашуу мезгили ошого жараша адамдардын өмүрү, жашоо болгон көз карашы өзгөрүлүп атат да. Анан мынау баягы аял эркектин ролу алмашып калды дегендей, миллиардтаган акчаны таап аткан аял кишилер айымдарыбыз да толтура Кыргызстан боюнча. Бул жерде жүргөн, чет элгөдө жүргөн. Кыргыздын кыздары кыйын десек болот да. Кыргыздын кыздары кыйын негизи. Ушундай бир позитивдүү нотада программанын соңуна чыккым келет, себеби чындыгында алдыңкы арттагы өткөн ошо 60 мүнөттүн ичинде көп маанилүү моменттерге токтолуп өттүңүз да. Мен ойлойм, биздин программаны көргөндөн кийин биздин көрүүчүлөрдүн арасында негизи эле астрология болгон көз карашы өзгөрөт деп, андан тышкары эле
Сиздин айтып аткан сөздөрүңүз толугу менен туура чыгып, Кыргызстаныбызды 2026 жыл бир гана ийгиликтер менен, жакшылыктар менен тосуп алып, ушул алдыдагы жылыбыз берекелүү жыл болсун. Сизге рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип кene маалымат бергениңизге. Рахмат, айтқаныңыз келсін, рахмат, Ишиңизге ийгилик. Кыргызстаныбыз оң болсын. Эң башкысы өзүңүз да ден соолугуңузду оорубаңыз. Рахмат. Баса өлеп коюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу интервьюну алыш үчүн биздин урматтуу коногубуздан мен бир ай сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм, себеби убакыт чындыгында эле тар болду. Ошол себептен убактыңызды бөлүп келгениңизге деп баса элеп ыраазычылык билдирип атам. Кошумча дагы бир нерсе, баягы Юпитер Сатурнду айтып атпайбыз, жакшы түзүлүш, бул эл аралык мамилелердин оң болушу күтүлөт деп атпайбызбы? Ошол эле жерге эл аралык юридический маселелердин чечилиши жагы. Жогорку билимдерди алуу, жогорку окуу жайларда оңолуу системалар күтүлөт. Эң сонун. 26-27 жылдары. Ошол эле жерге Юпитер баягы кызыктай странный адистиктердин ичине эмес мугалимдер дагы кошуп коет го. Эмне үчүн десе, футболист дагы странный неме топ тээ болуп аркасынан өзү чуркайт дегендей, мугалимдер өзү билип туруп өзү кайра сурайт дегендей. Бул сурайт да экзамен. Ошондогудай мынау динчилер дагы, религия дини, биздин ислам, мусулман динибиз дагы, религия дагы, кстати, баса 9 секторго кирет. Ислам динибизде дагы, значит, оңолуулар Кудайга шүгүр жакшы болот могу биздин. Значит, алымдарыбыз, муфтилер жакта дагы баягы элдерге өзүнүн мусулман динибизди аркалаган, ошо мечитке келген, өзүнүн динге сыйынган адамдарга өздөрүнүн жакшы ошо алымдарыбыз жакшы талим тарбия берет деген ишеничтемин. Демек, ар тармакта десек болот экен да, ар тармакта 2026. Жок, көпчүлүк бизге бир 5-6 эле тармактайт. Ошол жакта жакшы. Кудай буюрса, тышкы саясатыбызда, андан тышкары мынакей ички саясатыбызда, экономикабызда, өзүңүз айтып аткандай эле диний багытта Кыргызстанда жакшы позитивдүү өзгөрүүлөр болот экен. Андан тышкары жалпы эле биздин Кыргызстандын жарандарына 12 жылдыз белгилерине саякат тармагында өзүңүз жана жогоруда айтып өткөндөй ийгилик коштойт экен. Эң башкысы урматтуу телекөрүүчүлөр, Жанар агай айтып койду, Кудай буюрса келаткан жылыбыз жакшылыктын жылы болот экен деп чалкалап диванда жатып отура бербей, өзүбүз да сөзсүз түрдө аракет кылышыбыз керек. Ошол эле саякаттоо үчүн, ошол эле башка багытта жогорку билимди алыш үчүн кичине аракеттенсек, жылдыздар бизге жылмайып турат экен, сөзсүз түрдө ийгилик коштойт. Убактыңыздарды бөлүп, ушул сааттарда биз менен чогулгонуңуздарга ыраазычылык билдирем. Чындыгында келаткан жылыбыз баарыбызга жакшылыктарды алып келсин. Ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.